билим берүү тармагында иштеген кызматкерлер болгондуктан бүгүнкү катышуу, бүгүнкү семинар бизге деген айтсам дагы бир 80–90% жыйынтыкка баа бердик десек болот. Анткени бул жердин уюштуруучуларынын кызматтык көрүнүш көрсөткүчтөрү жогорку баада. Андан сырткары бизге берилген маалыматтар толук камсыз алындык деп ойлойм. Андан сырткары негизги эле ушул налог жагынан жана соцфонд отчетторду берүү жагындагы көйгөйлөр көп негизи иштермандарда. Муну болсо биздин коллегалар жана бухгалтерлер билет болушу керек. Андан сырткары бул көрсөткүчтөрдү укуктуу көрсөтүп жатышат. Азыр дагы болуп атат семинарыбыз. Андан сырткары бул семинардан биз да толук кандуу маалыматты ала алабыз деп ишенебиз. Бүгүнкү семинар жана ушул сыяктуу семинарлар уюштуруп турганда пайдасы көп. Бул ушундай сыяктуу семинарлардан өзүңдүн суроолоруңду берип алсаң болот. Ошол суроолоруңа жоопту дароо алсаң болот. Эгерде дароо жообун ала албай калсаң, балким контакттарын дагы алып, ушул конкретно ушул бир направление менен иштеген налоговый службанын ишмерлеринин контакттарын алып өздөрүнөн сурап тактап алгангачы. Анан бул семинарда көргөзүлгөн электронный отчетностьтар же ушул сыяктуу цифровизация болуп жаткан процесстерди биз колдонуп келчүбүз жана колдонобуз. Ушундай процесстер негизи цифровизация жумушту негизи жеңилдетет. Мисалы үчүн региондору бар организациялардыкына. Себеби эгерде мурун биз отчетторду кагаз түрүндө распечатка кылып, подпись кол койдуртуп, печать койдуртуп, салып жиберип, же скан менен жиберип, анан кайра налоговый службалардан принят деп печати менен кайра ала туруп, ушундай убакыт өткөн болсо, азыр болсо электронный беребиз. Дароо 15–20 мүнөттүн ичинде же принят, же не принят деп жооп келет да. Анан албетте цифровизацияны мен жеке өзүм колдойм. Бул өтө көптөгөн жеңилдиктерди жумушка алып келет. Темой круглого стола является ознакомление налогоплательщиков бизнес-сообщества с всеми новшествами, всеми изменениями, с той работой, проводимой Государственной налоговой службой в рамках фискализации бизнес-процессов под эгидой Smart Sally. На сегодняшний день, который мы обсуждали с налогоплательщиками Сыкульской области, это объединенная форма отчетности по подоходному налогу, расчетной ведомости, страховым взносам и 1Т по труду Национального статкомитета. Было очень много вопросов со стороны налогоплательщиков, учитывая то, что это вносится изменения. Кроме того, однозначно это та форма отчетности, которая будет сдаваться в электронном формате. И была такая возможность сегодня хорошая предоставлена для налогоплательщиков. И по другим вопросам, которые касающиеся в части администрирования налогов и страховых взносов, они задали нам. Мы им ответили буквально в боевом режиме, в режиме системе посредством передачи услуг кабинета налогоплательщика через сайт Государственной налоговой службы. Мы им показали.